Кыргыз Республикасында жаштардын бакубатчылыгынын жана өнүгүүсүнүн индекси. Изилдөө Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин демилгеси менен Келечек мамлекеттик жаштар платформасынын алкагында жүргүзүлдү. Индексти иштеп чыгуунун максаты жаштар саясатын өнүктүрүүнүн негизги багыттарын аныктоо, аларга карата республикалык жана жергиликтүү деңгээлде кабыл алынган чечимдердин сапатын жогорулатуу. Жаштардын бакубатчылыгынын жана өнүгүүсүнүн индекси 2 өлчөө ыкмасынын негизинде эсептелинген. Биринчи 14 жаштан 28 жашка чейинки жаштарды сурамжылоо. Тандоонун факторлору аймактык, жаш курак, гендердик, этникалык, жашаган жеринин түрү. Жалпысынан 1640 адам сурамжыланган. Экинчи объективдүү маалыматтар расмий органдарда, изилдөөлөрдө жана отчеттордо болгон статистикалык маалыматтар өздөштүрүлдү. Жаштардын бакубатчылыгынын жана өнүгүүсүнүн индекси 9 чөйрөнү өз ичине камтыйт. Жарандык катышуу, экономикалык мүмкүнчүлүк, билим берүү, маданият, ден соолук, маалыматтык коммуникациялык технологиялар, коопсуздук, үй-бүлө, экология. Жаштар өлкөдөгү экологиялык абалга тынчсызданып, айлана чөйрөгө терс кесепеттерин алдын алууга активдүү катышууга даяр. Экология чөйрөсүндөгү негизги көйгөй болуп, түтүн жана таштандылар саналаарын жана ага байланыштуу жаштарды энергиянын альтернативдүү булактарына, энергияны үнөмдөөчү технологияларга үйрөтүү маанилүү деп белгилешкен. Жаштардын 80,2% абанын булганышын эң чоң көйгөй деп эсептешет. Экологиялык абал жеке сизди тынчсыздандырабы деген суроого жаштардын 74,7% ооба, 14,6% жок деп жооп беришкен. Өлкөнүн эң актуалдуу көйгөйлөрүнүн ичинен 7,6% экологиялык көйгөйлөрдү көрсөттү. Ишке ашыруу механизмдери. Пикирин билдиргендердин жаштардын 27,9% жаратылыш ресурстарына этият мамиле кылуу аркылуу, 25,8% таштандыларды сорттоо, 25,4% гүлдөрдү жана бак-дарактарды отургузуу аркылуу салымын кошоорун айтышкан. 8,6% жаштар коомчулук экологиялык көйгөйлөрдү чечүүгө катышуусу керек деп эсептейт. Канаттануу жана бакубатчылык. Респонденттерге айлана чөйрөнүн абалына канаттануусун 1ден 7ге чейин баалоо сунушталды. График көпчүлүк көрсөткүчтү 4 деп баалап жатканын көрсөтүп турат жана алар бул көрсөткүч дагы 3 жыл мурунку абалга туура келет деп эсептешет. Жаштар өлкөбүздүн өнүгүүсүнүн негизги локомотиви.